Бизде өтө көп клиенттерибиз чалып именно грузовой сурашат. Булар дагы 2 жылга чыгып атат, 2 жылга. Биринчи жок механикага без проблем танканема деген сырты боло берет деген. 2024-жылкылар жаңы машиналар. Силерге ИП керек болсо, ошол жерге жумушка кирели десеңер, без проблем 2 жылга туугандар. 3 жыл эмес, 2 жылга. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Простойский YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздердин вниманияңыздарга Газель Next'терди көрсөтө элдедик. Бизде өтө көп клиенттерибиз чалып именно грузовой сурашат. Азыркы моментте именно таксомоторный деятельностьте непонятный ситуациялар болуп, жаңы закондор кирип, часть водительдерибиз коркушуп атат ачык эле таксиге ишке чыкканга. Ошого азыр именно Газель Next деген грузовой 8-палетный машина заказ кылган клиенттерибизге ушул видео интересный болот. Рефрижераторлар менен машиналар өтө сонун состояниеда. Пробегтери 100 миңден 130-140 миңге чейин пробегтери. Машинанын мындай состоянияларын көрсөңүздөр өзүңөр эле айтасыздар, жакшы экен деп. Газ, бензин булар туугандар, өтө экономичный болот. Газ, бензин. Чынын айтсам, мына машинада даже еще минимум көрөлөкпүз дейм. Биринчи жолу механикага без проблем танканема деген сырты боло берет деген. Просто азыр бунун комплектациялары, не комплектациялары кандай болот экен чынын айтсам туугандар. Биздики билесиздер го, прямой эле как оно есть эле көрсөтө беребиз. Билбейм өзүм. Но именно грузовой сурап интерес кылган клиенттерибиз точно билишет. Газель Next рефрижератор 8-палетный болот, полный документтери даяр. Азыр бизде 5 машина чыгып атат. Первоначальный взносу 300 миң, ежемесячный платежтору машиналардын бааларга караганда 110 миңден 130 миңге чейин 2 жылга туугандар. 3 жыл эмес, 2 жылга. И плюс жумушка, допустим, азыр бизде клиенттерибиз бар, келишет. Мен ушул жерде, ушул компанияда жумуш кылам, бирөөнүн ИПси менен иштейм, ал ИПга акча төлөп кирем ай сайын дейт. Туугандар, эгерде силерге ИП керек болсо, ошол жерге жумушка кирели десеңер, без проблем. Биз аркылуу, биздин компаниябыз менен ошол жерде договор кылып бересиңер, бизге ай сайын там или какой-то платеж төлөбөй эле коесуңар, машинаңарды эле вовремя төлөсөңөр болот бизге. Чынын айтсам, бетте жакшы эле компания экен, мындай жаңы даже тиги ковриктерге чейин салып, бүт расходниктери, там колодка, мындай эми машиналардын хозяйны ачык эле айттым, Назар, мен машиналарды бергенде нормальный состояниясына кылдырып, силердин просто алганыңда, как обычно бул машинаны алгандай тоону кылып кой, смелочка чыгып кетет деп айтты. Гарантия берем, бир дагы машина бузулуп сразу кыйнабайт сени деп айтты. Ошого туугандар, кимге именно Газель Next грузовой 8-палетный, 5-палетный машиналар интересно болсо, жумушка кириш үчүн башка ИП менен иштеп атам, силердин ИПңерди бергиле, силер менен иштешели десеңер, пожалуйста. Мына Куда кааласа 5-6 күндөн кийин ушул машиналарыбыздан чыгып калат. Номер указанный телефонуңуздуку. Биздин каналыбызда эсиңиздерде баягы розыгрыш боюнча давам бир айтып кетейин, ар бир видеодо айтабыз деп эсиңизде чыгып калат. Ушул жума, ушул неделеде аракет кылабыз ошол розыгрышыбызды өткөргөнгө. Условиялар боюнча биздин каналыбызга подписанный болуш керек просто. Ошол адам первоначальный взнос 300 миңди утуп алышы мүмкүн. Бир жерге барып 4 машина чакыра турган болдук. Эконом, комфорт плюс бизнес класс 4 мекендештерибиз келсе, эгерде кыргыздар болуп YouTube каналыбызга подписанный болсо, ошол 4 адамдын бирөөсү утуп кетет машинанын первоначальный взносун. Мындайча айтканда, без первоначальный взнос өзүгө страховка кылып алып эле линияга чыгып кетип атат. Даяр машина, жаңы машинаны. Жанагындай уже бузулуп или өткөрө албай жаткан андай нерсе эмес, жаңы машинаны чыгарып берип атабыз. Ошондой туугандар, эгерде вопросторуңуздар болсо комментарийда жазып, мага чалганыңыздарда өтө сиздердин чоң сураныч, голосовой кылып вопросторуңуздарды жөнөтсөңүздөр өтө жакшы болот. Потому что вовремя отвечать этишке успеть кылбай калып атабыз. Чын по всей России чалып атасыздар. Но голосовой кылып жөнөткөн клиенттерибизге обязательно мен кайтып отвечать эткенге всегда аракет кылам. Машинанын арка жагын ham көрсөтүп коелу, видеонун аягында. Состояниясы. Состояниясыга 100% вообще не жалко, да? Точнее, не стыдно дейт орустар. Уялбайбыз состояниясыга. Дөңгөлөктөрүнө эле карап уже
Газовое оборудование. Ого, газ, бензин. Ого, ого. А можно нам открыть? Можем, да, посмотреть? Конечно. Да. Давайте откроем. Здесь просто Пролазит, да. Вот туғандар ушундай экен. Кыскасы туғандар берді жанагындай. Спасибо. Чачылып калган, чарчап калган машина эмес. Өтө сонун жакшы бар эми, жакшы состояниеда. Болгону 2 жылга, 2 жылга. Бул жерден азыр силерге Газель Next'ти көрсөтүп кетели десек, бизге азыр ушул Lada Largus'тар дейбиз. Ушун чын айтсам да до конца билбейт экенмин. Lada Largus эмес бул на самом деле. Четырехпалетный, да? Четырехпалетный же, да? Да. Четырехпалетный, 750 килограмм. 750 килограмм пневмоподвеска экен тугандар. Бул машиналар жаңы машиналар. 230 миң первоначальный взносы айына 110 миңден 36 айга чыгып атат. А? 2024 жылкылар, о, жаңы машиналар. Бул канча чыгат экен, а? Билесиңби сен? Кой, жок, мындай эмес, бул мындай кылып туруп атышат. Мына басып туруп, мына короче, бул машинага да клиенттерибиз бар. Азыр кондитерский, жанагы Москванын ичинде кондитерканы в основном перевозить эткен өзүбүздүн туугандарыбызга варианттар экен. Первоначальный взносун, как всегда, бөлүп берсеңер болот. Эми жаңы машина да туугандар. Бул машиналар азыр көптөн бери эле иштеп жүрүшөт экен. Азыр 1-2 машинаны көрсөтөбүз дейт. Канча дейт? 200 канча миңден ашкан пробеги менен бар дейт. Барып азыр анда көрөбүз бул ишни. Кайсы машина эмне айтып атат экен. Ичинден ушундай экен. Комплектацияларынан өзүңүздөр билгендей эле прямой биздики билбейбиз кандай комплектация экен деймби. Но стеклоподъемниктер бар экен. Регулировка зеркал бар экен. Механическая коробка передач. Самое главное, пневмоподвеска деди. Пневмоподвеска экен тугандар. Ничего себе. Мен жолугуп атам, честно. Ойлоптум мен. Но Москванын ичинде өтө удобный дешет. По-моему, даже банда сууларды ham ташыйбы мындайлар. Вот. Так что тугандар, ушундай машиналар бар экен. 200 канча деди? 230 деди. Первоначальный взнос менен ежемесячный платеж 110 миңден 36 айга чыгып атат ушул машиналар. Булар жаңы 24-төр. Вот. Ошондой желающийлер болсо голосовой менен WhatsApp'ка биздин номерибиз указан болот. Жаза бересиздер. Напоминаю, биз по всей России иштейбиз. Не только таксопарк менен, но и грузоперевозкалар менен. Бул жерде тугандар Газель Next уже тиги 8 палетный болсо, тиги 24-жылкы жаңылар 4 палетный болсо, бул 5 палетный. 5 палетный, но бул дизельный экен тугандар. Дизельный 5 палетный. Булардан 2 жылга чыгып атат, 2 жылга 2018-жылкы 2 жылга чыгып атат. 120 миңден айына, 200 миң первоначальный взнос менен чыгып атат булар. Так, нар жагдан аз барып көрөлүчү. Чын айтсам, бунча газелдерди мен биринчи жолу көрдүм. Так, электропривод зеркал бар экен. Механическая коробка передач. Подлокотник. Чынын айтсам, эми мен Газель минген эмесмин, бул машиналардын бизде аз эле ала элекпиз. Ошого азыр точно кандай экен айта албайт экен. Жакшы машинабы, жаман машинабы. Ошого биз азыр сиздерге видеону тартып көрсөтүп атабыз. Өзүңүздөр айтыңыздар. Ушул машина болот же болбойт деп. Грузовой сураганда ham биздикилер эми 4 палетный, 5 палетный, 8 палетный ар кылдуу сурашат. Ошого биз азыр бүгүн максимально баарын видеого тартып, бааларын сиздерге көрсөтүп, жылдарын айтып коелу, состоянияларын көрсөтүп коелу деп атабыз. Вот. А сиздер уже комментарияда или мага личкага жазып, голосовой кылып айтсаңыздар болот. Жакшы машинабы, жаман машинабы, болотбу, болбойбу? Здесь пробеги какие примерно будут? здесь 150, 140, 130. Грубо говоря, 130-дан 160-ка чейин пробегтер экен ушул машиналардыкы. 2018 туугандар. 120 миң 2 жылга, 24 айга 5 палетный экен. Ошондой.
телефон указанный. Дагы описанияга биз азыр подробно канча полет, канча стоимость ежемесячный, первоначальный баарын жазып коюшка аракет кылабыз. В любом случае, голосовой кылып мага вопростарыңыздарды WhatsAppка жөнөтсөңүздөр, обязательно отвечать этишке аракет кылабыз. Рахмат.